Эл аралык Шырдак фестивалына келген кол өнөрчүлөрдүн эмгеги көптү суктандырып көз жоосун алууда. Жыл сайын ууздардын эмгегин даңазалаган иш-чарага республиканын бардык аймагынан 300гө жакын катышуучулар келип, өз эмгектерин тартуулап жатат. Шырдактын мекени деп аталган Теңир тоодо өтүп жаткан 15-чи эл аралык фестиваль 7 дубандан келген кол өнөрчүлөрдүн жүрүшү менен башталып, маданият өкүлдөрүнүн концерттик программасы менен коштолду. Укмуш сонда карасам, мун жергесилерге ала койдум, жөн эле ойлонуп эле. 1000 чакырымдан ашык жолду басып, Ош жергесинен келген Жидайым Бечекова фестивалда өзгөчө кооз шырдактар менен катышуучулардын көңүлүн бурду. Буга чейин дагы бир топ кароо сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багынтып, эмгеги бааланган. Себеби ууздун колунан жаралган шырдактар кылымдап сактала тургандай, сапаты менен айырмаланат экен. Мына илгерки канча кылымдан мурунку жергесилерге туштук деп, бизде туштук деп берди, туш кийиз дейт экен. Ошо мына кийиздерге жалаң кийиз өзүнө кечте сайып келдим. Өтө баалуу да. Булар эл аты өчпөйт, канча кылым болсо, мына эми кыргыздыкы бозүй деп баарыбыз бозүйдү колдонуп келатпайбы? Ошо бозүйдөн кийинки эле эрситкен баласы ушул болуп калып атпайбы? Шырдак кыздарга беребиз, урунабыз. Элүүгө беймар эле сатабыз да, жүндүккө. Анан азыр мындай аралаштырма болуп калышты эле, маларды 20-30тан сатышат эми аргиндин эмелери, жээктер эме. Анан колдуку мына жалаң колдуку, жүн. Ал эми Акталалык Марипа Муканованын сынака койгон шырдагы аксакалдардын курултайы деп аталат. Ууз бир кезде бааланбай калган кыргыз шырдактары эми минтип жыл өткөн сайын эл аралык фестиваль аркылуу дүйнөгө таанылып жатканына кубанат. Кийинки муундарга бир таза өзүбүздүн нукура салттуулукту, нарыктуулугубузду өткөрүп берсек экен деп жакшынакай ак элечегин кийинип, ак калпагын кийинип, шырдактарын, ак боз үйлөрүн алып жакшынакай биздин кыргызды таана турган, нарыктуулукту, салттуулукту көрсөтө турганын эл да түшүнүп, ушунчалык шырдакка көбүрөөк маани бере баштадык. Туризмге жол ачкан Шырдак фестивалында улуттук тамак аштардын жарманкеси менен кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да уюштурулган. Салттуу баалуулуктарды камтыган иш-чарага катышкан чет элдик меймандардын кызыгуусу артып, суктанып турушту. Мен бул жака келгениме аябай кубанып турам. Шырдактар, зээр буюмдар аябай кооз, өзгөчө. Анан дагы улуттук тамак аштар абдан даамдуу экен. Шырдак аябай кооз экенин көрүп турам. Мен өз өлкөмө барганда сиздердин сапаттуу шырдакты айтып жарнамалап, бул жактан сатып алууга болорун айтам. Кыргыз шырдагы фестивалынын максаты элдик салттуу маданий кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, эл аралык ишкерчиликти жайылтууга көмөктөшүү жана туристтерди тартуу болуп саналат. Жаштарды тарталы деген максатта 35тен 15 жаштан 35 жашка чейинкилерге атайын ушу 15 жылдыкты чагылдырган чакан 1 квадраттын айланасында шырдак жасап келгиле деп 4-үнчү конкурсту кошуп атабыз. Былтыркыдан өзгөчөлүгү ошол. Анан баягы мурунку эле нукура шырдак, анан мурас шырдак, анан заманбап шырдак деген үчөөнү байге коюлат. Мурункуга караганда баасы баркы абдан көтөрүлдү. Дүйнөлүк картага түшкөндүктөн шырдактын өтүмү да жогорулады. Аны түшүнгөндөн кийин бүт республикадан бул шырдак керектүү экенин билине баштады. Кылым карыткан кыргыз шырдагын дүйнөгө даңазалаган мына ушул сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылат. Эске салсак, былтыр байге фонду 300 000 сомду түзсө, быйыл 500 000 сом каралган. Норзабулаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.